Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен үй шартында ишкебек жасаганды көрсөтөм. Ал үчүн бизге эт, койрок май, пияз, чеснок, болгар калемпири, нан, жумуртка, туз, зире жана кара мырч керектелет. Эт менен койрок майды мясорубкадан өткөрүп алабыз. Ал эми калган ингредиенттерди блендердин жардамында майдалап алдым. Даяр болгон массаны фаршка кошуп, татымына жараша туз, зире, кара мурч кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Эми бир жумуртканы чагып алып, дагы жакшылап аралаштырабыз. Жумуртканы сөзсүз кошуу керек. Болбосо ишкебектер бирикпей калат. Эми анын капкагын жаап, 1-2 саатка холодильникке кое турабыз. Мынакей даяр болду. Эми болжолдоп бөлүп алып, атайын таякчаларга сайып, ишкебектин формасына келтиребиз. Эми аны духовканын сеткасына тизебиз. Ал эми духовканын листин астыңкы бөлүгүнө коюп коебуз. Мен ага фольга кагазын төшөп койдум, май агып тамыш үчүн. Ал эми ишкебектерди духовканын эң үстүнкү бөлүгүндө бышырабыз. Баары болуп 35 минутада бышат. Ар 10 мүнөт сайын алып, аны мынтип оодарып чыгышыбыз керек. Кайра дагы 10 мүнөткө коебуз. Мынакей 10 мүнөттөн кийин алып, дагы кайра 15 мүнөткө оодарып коебуз. Бул учурда пиязды майдалап туурайбыз. Аны капкактуу идишке салып, туз жана уксустан куюп, капкагын жаап жакшылап аралаштырабыз. Мынакей ишкебегибиз даяр болду. Тарелкага сала берсек болот. Баары болуп менде 1 килограмм эттен 17 ишкебек чыкты. Эми анын үстүнө пияздан коюп, дасторконго тарта берсек болот. Мынакей сиздер да жасап көрүңүздөр. Аябай сочный ишкебек болот. Биздин каналга катылып элек болсоңуздар, катталыңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.